сиз айткан маалыматтарды жеткирип атканыңызга рахмат айткым келет. Ошол майнаптуу, максаттуу ишке ашып атат. Бул дагы болсо жылыш. Эми мен жана жогоруда процедурныйга чыгып айттым эле. 125 миллион кредит алганбыз. Мен дагы бир жолу кайталап айтайынчы. 100 миллион доллар эки түр менен берилген тагыраагы. Эми 250 миң сомдон 3 миллион сомго чейин жеңилдетилген пайызсыз 36 айга кредит бермекпиз элге. Ошол региондордо жетип атабы? Эл билип атабы? Эл ушул боюнча түшүнүгү барбы, жокпу? Мына жазгы талаа иштери болуп атат. 250 миң сомдон 3 миллион сом деген бул жакшы эле акча болот. Пайызсыз 36 айга деп мамлекет берип атат. Бирок банктар ошону жеткиликтүү, максаттуу, эффективдүү пайдаланып атабы? Мамлекет берип атат. Ошол боюнча Улуттук банк жана 12 банк бар экен, ошого тиешелүү берилип аткан. Келип маалымат берип койса жакшы болот эле. Элге эртең биз барганда дагы жооп алгыдай болсун да, эл дагычы. Пайызсыз. Бул эл биле элек, жакшы түшүнбөй атат. Айрым депутаттарыбыз дагы бул боюнча маалыматы жоктур. Эми экинчи маселе. Айдоочуларга болгон айыппул, штраф аттын башындай болуп баратат. Муну жогорку кеңешке келип, элдин өкүлүнөн шайланып келген элдик депутаттар менен талкуу болду беле же өкмөт өзү билип, өтүгүн төргө илип эле элдин жонунан кайшала береби? Ушуну бир көзөмөлгө алып койбойлубу? Ушул боюнча да маалымат берип койсунчу. Штрафтар, айыппулдар, эгер анчалык айыппул салына турган болсо, анда биздин жолдордун баары талапка жооп бериш керек анда. Биринчи биз даярдабайлыбы, андан кийин талап кылбайлыбы? Ушул экинчи маселе, айыппул маселеси. Айдоочуларыбыз аябай кыйналып баратат. Жанагы ичкен адамдарга, ичип алып рулде отурган адамдарга эң жакшы аны колдойбуз. Ал калыш керек. Чоң штраф болуп калыш керек. Бирок башкаларга, мисалы, 1 жылда 3 жолу десе, ошого кайра экзамен тапшырыш керек, правасын алыш керек деген бул одоно. Жогорку кеңештен талкууланыш керек бул маселе. Үчүнчү маселе. Салык. Салыктын айынан азыр майда ишкерлер, магазинде иштегендер товардын баасын көтөрүп атат. Товардын баасы көтөрүлсө, элге кыйын болуп калып атат. Жөнөкөй магазинчи кыйналып атат. Не кылам деп атат. Туура салык төлөнүш керек, мамлекет болуш үчүн салык төлөнүш керек. Бирок ошону туура механизми менен жүргүзбөйбүзбү?